күч органынын башчылары, Тилаев Республиката журт, урматтуу премьер-министр Мухаммедкалый Дүйшөкевич, урматтуу күч органынын башчылары, бүгүнкү күндө мына бир жагыбыздан азыр тажиктер басып келип атса, ошол Баткен облусунун. Бүгүнкү күндө азыр мына кечеден бери кырдаал болду, ошол жерде Сайыз убагынан бери калган турба бар, газа турба, Катта Туздан Кадам жайга тартылга чейин. Лейлек районунун узундугу ошол 4 ветка тартылган 126 километр. Кечеден баштап ошону каза баштаптыр. Кандайдыр бир биздин коррупциялык жол менен берилген. Бүгүнкү күндө бир ошол капля сууга нуждасы этип отурган Лейлек эли. Бүгүн кандайдыр жол менен ошо 120 километр. Ал чоң турба. Мындай эсептегенде миллиард сомду турат да. Ошон үчүн азыр тапшырма берсек, урматтуу төрага, сиз көзөмөлүңүзгө алсак, биз да көзөмөлгө алайык. Тез арада мына күч органдары действие берсин. Кечеден баштап каза баштап элдер тополоң баштады. Кечеден баштап Максат айылында, Мурзапатчы айылында кайрадан тажик жарандар менен кагылышуулар башталды. Ал жерде капиталдык стройкалар баштады. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкевич, экөөбүз барып келгенбиз Максат айылына. Ошол экөөбүз барган стадион жанында 6 үйдө ошол жерде стройка башталды. Мына чек ара кызматынын төрагасы да маалымат алды болуш керек ал маселе боюнча. Ошон үчүн азыр дагы тапшырманы берип, ошо газ казгандарды иликтеп, тактап, тез аранын ичинде жоопко тартууңуздарды мен суранам. Анан калганын азыр чек ара боюнча маселе каралганда айтабыз. Рахмат.